Урматтуу абитуриент, келечекте журналист болгон келеби? Бирок бул кесиптин ээси болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек экенин билбейсиңби? Келечекте бул кесип актуалдуу болобу? Журналист болуу үчүн кайда тапшыруу керек деген суроолорго жооп алууну каалайсыңбы? Анда бул видеону акырына чейин көрүңүз. Суроолорго Ала Тоо эл аралык университетинин журналистика кафедрасынын жетекчиси Сейитбек Тилеков жооп берет. Бул кесипте тил билүү абдан маанилүү. Демек, кыргыз тил, орус тил жана чет тил сабактарына көбүрөөк көңүл буруп, аларды мыкты өздөштүрүүгө аракет кылуу керек. Андан тышкары журналисттин дүйнө таанымы кең болушу керек. Ал үчүн кыргыз, орус тил адабияттары, тарых, география сабактары керек. Эгер математиканы же башка тил илимдерге жакын болсоңуз, анда келечекте экономиканы чагылдырган же окуяларга анализ жүргүзгөн журналист боло аласыз. Журналист болуу үчүн мурда белгилүү сапаттар талап кылынчу. Союз маалында мисалы же андан кийинки учурларда журналист болуу үчүн чыгармачылыкка жакын болгон, оператордук ошо иштерге, техникалык иштерге жакын болгондор ошолор кабыл алынчу. Бирок азыркы күндө журналистика багыттары өзгөргөндүгүнө байланыштуу белгилүү ушул талапка сөзсүз ушул талап болот, ушул өзгөчөлүктөргө ээ болуш керек деген бир талап бүгүнкү күндө жок. Албетте журналистиканын багыттарына жараша өзүнүн ошо журналистиканын ичинде дизайн болушу мүмкүн, бул инфографика болушу мүмкүн, бул тележурналистика, радио журналистика, басма сөз. Азыркы күндө мисалы электрондук журналистика, жаңы медиа өзгөчө өнүктү. Ушул багытта өзүнүн ошого өзүнүн өзгөчөлүгүнө ылайык болгон багытты тандап алып, ошонун ичинен кетсе болот. Университетте студенттин чыгармачылык жөндөмүнө көңүл бурулат. Көпчүлүк убактысы практика менен өтөт. Бул үчүн университетте бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле чет өлкөгө алмашуу программасы аркылуу окуп келүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бизде өзгөчө Ала Тоо университетинде бул боюнча атайын биздин бөлүмүбүз бар, эл аралык офис. Бул жерде жыл сайын ошо студенттерди чет өлкөгө алмашуу программасы менен жиберүү менен алек болушат. Өзгөчө бул боюнча баса белгилеп кетчү нерсе, Кыргызстанда ошо Ала Тоо университети чет өлкөгө студент алмашуу программасы аркылуу эң көп жөнөткөн университеттердин бири. Өзгөчө Erasmus Plus программасы, андан сырткары дагы биздин ошо дүйнө жүзүндө 80ден ашык университет менен договорубуз бар. Алар менен дагы ошо жыл сайын макулдашуунун негизинде ал жактан да контингент берилет. Ошонун негизинде биз чет өлкөгө студенттерди ошо студент алмашуу программасы боюнча жиберебиз. Бир эле бул студенттер эмес, андан сырткары жыл сайын ошо окутуучулар дагы, профессордук окутуучулук курамды дагы ошо алмашуу программалары менен жиберилет Ала Тоо университетинде. Ала Тоо эл аралык университетинин бакалавр программасына тапшыруу үчүн ЖРТдан 110дон жогору балл алуу керек. Абитуриенттин жөндөмдөрү, жетишкендиктери эске алынып, жеңилдетүүлөр берилет. Окуу акысы бүгүнкү күндө журналистикада $1500, бирок албетте студенттердин баары бул окуу акысын төлөшпөйт. Себеби бизде көптөгөн скидканын түрлөрү бар. Ошо жалпы республикалык тесттен алган баасына жараша, андан сырткары катышкан олимпиадаларга жараша, андан сырткары да кээ бир атайын акциялар болот. Ушулар боюнча скидкалар берилет. Толук бюджеттик негизде окуган студенттерибиз да бар. Азыркы күндө ошондой эле жарымын төлөгөндөр бар. 50% пайыз менен, 75% менен, 25% менен ар түрдүү скидкаларды алып ошо окуган студенттерибиз бар азыркы күндө.